Ушул 2026 январь айында 1 жаштан 6 жашка чейинки өнүгүү программасы. Урматтуу кесиптештер, 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасынын жалпы жоболору Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамдарына, мамлекеттик стандарттарына, балдар кодексине жана балдардын укуктарын коргоо принциптерине ылайык иштелип чыккан. Программа Алтын казык мамлекеттик программасынын артыкчыларын эске алып, мектепке чейинки билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган. Анын негизги өзгөчөлүктөрү ийкемдүүлүк, ар түрдүү мамиле жана ар бир баланын муктаждыгын эске алуу менен программа баланын инсандык сапаттарын, негизги компетенцияларын өнүктүрүүгө, анын пикирин урматтоого жана билим берүү процессине активдүү катышуусуна шарт түзөт. Мектепке чейинки билим берүүдөгү негизги баалуулуктар мекенчилдик, мекенди сүйүү жана анын өнүгүшүнө салым кошуу, чынчылдык жана адилеттүүлүк, чындыкты айтып, башкаларды урматтоо, жоопкерчилик, өз милдетин аткаруу жана аракетинин натыйжасына жооп берүү, боорукерлик жана мээримдүүлүк, башкаларга жардам берүү жана кам көрдүү, эмгекчилдик, ак ниеттүүлүк, тырышчаак жана чынчыл эмгектенүү, ошондой эле жаратылышка аяр мамиле, айлана чөйрөнү коргоо жана баалоо, туруктуу өнүгүү менен муундардын кызыкчылыгын эске алуу менен жашоо, мектепке чейинки билим берүү балдарды мекенчил, чынчыл, жоопкерчиликтүү, боорукер, эмгекчил жана жаратылышка аяр мамиле кылган инсан болуп калыптандырууга багытталат. 1 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү программасынын негизги максаты бул баланын психикалык жана физикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөө, инсандын негизги маданиятын жана мектепке ийгиликтүү окуусу үчүн өбөлгөлдөрү калыптандыруу. Программа балдардын ишмердүүлүгүнүн негизги түрлөрү аркылуу алардын компетенцияларынын негиздерин өнүктүрүүгө багытталган. Компетенциялар мектепке чейинки жана башталгыч мектептеги билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу, баланын өнүгүүсүн таанып билүү жана когнитивдик өнүгүүсү, сабаттуулук жана коммуникациялык, социалдык жана эмоционалдык өнүгүүсү, чыгармачылык жана эстетикалык өнүгүүсүнө багытталган негиз боло алат. Программа компетенттүүлүк мамилеге негизделген.